36 күн. Байлык. Адамдар байлыкка ар кандай мамиле кылышат. Кээ бирөөлөр үчүн балдары чыныгы байлык, кээ бири үчүн достору, кээ бири көп чет тилди билүүнү чыныгы байлык деп эсептейт. Кээ бирөөлөр үчүн китептер бакубаттуулуктун деңгээлин көргөзөт. Кээ бирлер престиждүү билимдүү болууну байлык деп эсептейт. Ооругандар жана катуу оорудан айыккандар ден соолукту чыныгы байлык деп эсептешет. Кимдир бирөөгө жан дүйнөнүн байлыгы байлык, а кимдир бирөөгө акчанын саны байлыктын деңгээлин аныктайт. Ар кандай адамдар байлыкты ар кандай түшүнүшөт. Мага адам болуу бул чыныгы байлык. Эгер адам болсоң, башка байлыктар өзү эле келет деп эсептейм. Жана байлык бул көп мүмкүнчүлүктөрдүн болуусу деп түшүнөм. Бирок негизги байлыктардын бири чындыгында финансы, акча. Эгер менде акча болсо, мен өзүмө жумушка эң жакшы специалисттерди алам, эң жакшы кийимдерди сатып алам, эң сапаттуу техникаларды сатып алам. Жашоомду өзүм кыялданган деңгээлге көтөрө алам. Эгер менде акча болсо, балдарыма эң жакшы билим бере алам, алардын жашоосун татыктуу кыла алам. Кайрымдуулук иштерин жүргүзө алам, школдорду, больницаларды салам, ооруган балдарга дармектерди сатып бере алам. Аларга окуганга мүмкүнчүлүк түзө алам. Эгер менде акча болсо, жумуш орундарын түзүп көп адамдарга жардам бере алам. Мен ишенем, акча бакыт алып келе алат. Акча өзүн нейтралдуу эле, аны башкарганды билиш керек. Финансовый байлык жер семирткич сыяктуу башка байлыктардын да өсүшүнө стимул берет. Акча эң жакшы жумушчулар. Алар көптөгөн кыялдарды орундата алат. Бирок акча негативге айланат эгерде дайыма эле акча жөнүндө ойлоно берсең. Ал ойлор жашооңдун башка жактарына жаман таасир берип баштайт. Бүгүнкү күндөн баштап, ушул минутадан баштап мен идеялар жөнүндө ойлоном. Кантип жумуш ордун түзсөм деп ойлоном. Кантип келечектеги проекттерди аз финансы, күч, энергия коротуп жасаса болот деп ойлоном. Мен ишенем, акча бул күч, акча бул жакшылык. Бай болуу демек башка адамдарга пайда келтире алган, өзүнүн элине пайда келтире алган асыл адам болуу. Демек мен байлыкка умтулам, байлыкты чогултуп аларды көбөйтөм. Бул менин жашоомдун башка тараптарына да чагылат. Көп досум болот, билимдүү болом, акчалуу болом. Күндө ден соолугумду чыңдайм. Балдарымды ошол байлыкка татыктуу кылып тарбиялайм. Мен буларга чын дилимен кубанам. Эмнени ойлоно алсаң, аны ишке ашырса болот. Мен бай боло алам. Жана түшүнөм, менде бай болууга жөндөмдөр бар. Эң чоң актив бул адамдык жөндөмдөр. Мен аларды өздөштүрөм жана акчага айландырам. Жана мен буга өзүмдүн окуучуларыма, өзүмдүн балдарыма үйрөтөм. Кантип жөндөмдөрдү өнүктүрүп жана акчага айландырууну. Адамдык жөндөмдөр эч убакта түгөнбөйт. Бул түгөнгүс байлык. Баары жөндөмдү өздөштүрө билүүгө жана аларды акчага айландыра билүүгө көз каранды. Мен ошону менен алектенем. Мен бай адаммын. Менин адамдык ресурстарым чексиз. Менин жөндөмдөрүм жана менин мүмкүнчүлүктөрүм чексиз. Мен өзүмө бай адамдын абалын тарбиялайм. Азыркы мүнөттөн баштап бай адамдай кийинем, өзүмдү бай адамдай кылып алып жүрөм. Жана алар эмне кылса мен да ошонун баарын жасайм. Мен эгер айдоочу болгум келсе, айдоочудан үйрөнүш керек деген идеяны билем жана кабыл алам. Эгер куруучу болгум келсе, куруучудан үйрөн. Бухгалтер болгум келсе, бухгалтерден оку. Ошондуктан мени бай болгон адам гана үйрөтөт. Ай сайын мен кандайдыр региондун же өлкөнүн эң бай адамы менен таанышып турам. Жума сайын мен өзүнүн ийгилиги менен бөлүшкөн жана кантип байлыкка жетсе болоруна жардам бере ала турган ийгиликтүү адам менен таанышам. Мен бай адаммын. Мен байлыкка умтулам жана бүгүнкү күндөн да бай боло алам. Мен өзүмдүн күчүмө ишенем. Мен өзүм байлыкмын. Ай сайын мен миллионер же мультимиллионер менен таанышып турам жана алардын ийгилигин кайталаш үчүн алар эмне кылса ошонун баарын жасайм. Мен ийгиликтүү адамдарды табам жана алар менен достошом. Өзүмөн дагы бай адамдар менен мени курчап туруш үчүн менден бай адамдар жүргөн жерлерге барып турам. Алар менен сүйлөшүп достошконго аракет кылам. Күндөн күнгө дайыма жана бардык жагынан менин жашоом мыкты болуп баратат.